Saat 11:00'gө алынган жаңылыктар менен тааныштырууну баштайбыз. Студияда сиздер менен Абдумалик Базарбаев болом. Саламатсыздарбы? Жогорку кеңешинин төрагасы Талант Мамытов көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттер аралык ассамблеясынын мааракелик отурумундарынын алкагында Алматы шаарында Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Мативенко менен жолугушту. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакалардын учурдагы абалы жана аны өнүктүрүү маселелери талкууланып, парламенттер аралык кызматташтыкты арттыруу тууралуу да сөз болду. Алгач мамлекеттер аралык дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгы менен да куттуктаган төрага Талант Мамытов соода, экономикалык жана коопсуздукту коргоо жаатындагы алакаларды өнүктүрүүгө өзгөчө мааниге ээ экендигин билдирди. Ошондой эле эки өлкө ортосундагы аба каттамдарына киргизилген чектөөлөрдү алуу тууралуу Россиянын чечимдерин канаттуу менен белгилеп, унаа жана темир жол каттамдарына да киргизилген чектөөлөрдү алуу маселесин көтөрдү. Евразиялык экономикалык биримдик жөнүндөгү келишимде товарлардын, кызмат көрсөтүүлөрдүн, капиталдардын жана жумуштуу күчтүн эркин жүрүүсү так белгиленгенин айтты. Өз кезегинде Федерация кеңешинин төрайымы жакында эле өткөн эки тараптуу жолугушуу тууралуу сөз кылып, анда парламенттик кызматташтыкты өнүктүрүүгө тийиштүү бир катар маселелер талкууланганын белгиледи. Муну менен бирге төрайым эки өлкө ортосундагы дипломатиялык алакалардын түзүлгөндүгүн 30 жылдыгы менен да куттуктады. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов 29 мартта өкмөткө караштуу адам укуктары боюнча координациялык кеңештин кезектеги жыйынын өткөрдү. Расмий маалыматта жыйындын мурдагы протоколунун пункттарынын аткарылышы тууралуу маалымат угулду. 2022 жылдан 2024 жылдарга адам укугу жаатындагы пландын долбоору талкууланганы айтылат. Ошондой эле Байсалов жарандыгы жок адамдарга документ берүү маселеси караган жумушчу топ түзүүнү тапшырды. Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын аймагында өзүнүн тег жайын тастыктаган документтери жок 5000ден ашуун этникалык кыргыз бар экенин кабарлаган. Жыл башында өлкө башчысы Садыр Жапаровдун жарлыгы менен 2253 адамга жарандык берилген. Алардын басымдуу бөлүгүн тарыхый мекенине кайтып келген этникалык кыргыздар түзгөн. Садыр Жапаров былтыр июль айында этникалык кыргыздарга жана жарандыгы жок кыргыз тектүү адамдарга жарандык берүүнүн жөнөкөйлөштүрүлгөн убактылуу жобосу тууралуу буйрукка кол койгон. Анда документ топтоп толтурууда түйшүк жана талап азайган. Мындай норма ушул жылдын аягына чейин иштейт. Кара Суу районунда баасы 320 миллион сомду түзгөн 127 гектар жер мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу башкы прокуратурадан кабарлашты. Ош облусунун Кара Суу райондук прокуратурасы тарабынан жер мыйзамдарынын аткарылышы боюнча текшерүү жүргүзүлдү. Текшерүүнүн натыйжасында 2016 жылы Шарк Айыл аймагынын Ачы массивиндеги Айыл чарба багытындагы 127 гектар аянтты түзгөн жерлер райондук кадастр ишканасынын жооптуу кызматкерлери тарабынан жеке менчикке мыйзамсыз берилип кеткендиги аныкталган. Аталган факты боюнча учурунда прокуратура тарабынан кылмыш иши козголуп, жер тилкесине мыйзамсыз берилген укук күбөлөндүрүүчү жана укук тастыктоочу документтерди жараксыз деп табуу жөнүндө сотко доо арыздар келтирилип, толук канааттандырылган. Райондук көзөмөл органы тарабынан Шарк Айыл өкмөтүнө прокурордук чара көрүү актысы келтирилип, аны кароонун жыйынтыгы менен баасы 320 миллион сомду түзгөн 127 гектар жер тилкеси мамлекетке кайтарылды. Талас жана Чүй облусунда катуу шамал эки мектептин жана желимдөө жайынын чатырын учуруп кетти. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Токмок шаарында 29 мартта саат 15:35 чамасында катуу шамал катталып, Комсомольская көчөсүндөгү номер 1 орто мектебинин болжол менен 91 чарчы метр спорт залынын чатырын учуруп кеткен. Аламүдүн районунда Чугуев көчөсүнүн номер 11 дарегинде жайгашкан дөңгөлөк желимдөөчү жайынын чатырын шамал учуруп электр зымына илинип калган. Ал эми Талас облусунда ылдамдыгы Шекер айылынын Төрөкул Айтматов атындагы орто мектебинин спорт залынын чатырын учуруп кеткен. Жогорудагы окуялардан жабыркагандар катталган эмес.
Алматы шаарында катуу шамал аба майдандагы ири учакты ордунан жылдырып кеткенин Спутник Казакстан жазды. Окуяга күбө болгондор аны социалдык тармакка жүктөшкөн. Аэропорттун маалымат кызматы жогорудагыдай окуя болгондугун тастыктап, эч ким жабыркагандыгын маалымдады. Аба кемесинин эч жерине зыян келген эмес. Аэропорт кадимки калыбында иштеп жаткандыгын айтышты. Boeing 737 учагы Алматыдагы аба майданда токтоп турган. Техникалык талаптар боюнча дөңгөлөктөр алдында токтотуучу тетиктер коюлган. Күчтүү шамал аба кемесин жылдырып кеткен. Бортто ал учурда жүргүнчүлөр болгон эмес. Зыян келген жок деп түшүндүрүшкөн аба кемеси тиешелүү болгон авиакомпания. Кыргызстанда 30 мартка карата коронавирус 14 адамдан аныкталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык Бишкек шаарында 11, Чүй облусунда 3 адамдан илдет табылган. Соңку суткада 13 адам илдеттен сакайып чыгып, 2 адам каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 88 бейтап, амбулатордук түрдө 57 адам дарыланууда. Өлкөдө пандемия башталгандан бери 200.923 адам коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 196.206 киши айыгып чыкса, 2988 адам каза болду. Акыркы сааттарга алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Сиздер менен түшкү жаңылыктарда көрүшөбүз. Аман болуңуздар.